Жарык деген эмне? Жаркын жашоо, караңгылыктан алып чыккан жол чырак. Жарык бул заманбап жашоонун булагы. Ооба, биз адамзаттын тарыхындагы олуттуу революциялык бурулуш болгон электр энергиясы туурасында сөз кылуудабыз. Азыр электр энергиясыз дүйнөнү, деги эле жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Учурда абадан, суудан кийинки эле зарыл нерсе бул электр энергиясы болуп калды. Дал ушул абдан маанилүү тармак туурасында алдыда сөз болот. Алгач тарыхка көз чаптыралы. Кичи Аламүдүн ГЭСинин иштеп жатканына дээрлик бир кылым болду. ГЭС Бишкек шаарынан 15 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. ГЭСтин долбоору 1916 жылы эле башталып, бирок ар кандай жагдайларга байланыштуу 1928 жылдын 26 декабрында гана биринчи агрегаты, ал эми 1929 жылдын 19 январында экинчи гидроагрегаты ишке берилген. Айтмакчы, ГЭСте азыркы күнгө чейин 1913 жылкы гидроагрегаттар кызмат кылып келет. Башкача айтканда, жабдууга 110 жыл болуп калды. Негизинен Кыргызстанга электр энергиясын өндүрүү 19-кылымдын аяктарында эле келген, бирок ал убакта көбүнесе калк үчүн эмес, кайсы бир завод, фабрикаларды иштетүү үчүн дизелдик электр станциялары болгон. Бара-бара бул тармак акырындап өнүгүп, кичи ГЭСтер жана жылуулук электр борборлору курулуп баштаган. Алардын ирилерин санап өтсөк, 1914 жылы Ош шаарында 55 киловаттык чакан ГЭС курулган. 1931 жылы Фрунзе шаарында 232 киловатт кубаттуулуктагы дизелдик электр станция ишке кирген. 1936 жылы Кадамжайда 320 киловатт кубаттуулуктагы ГЭС ишке кирген. 1937 жылы Фрунзедеги экинчи дизелдик электростанция ишке кирген. 1948 жылы 2,5 мегаватт Аламүдүн 2 ГЭСи ишке берилген. 1950 жылы Кажысай жылуулук электр борборунун курулушу башталып, 1951 жылы 2 турбоагрегаты ишке киргизилген. 1953 жылы Аламүдүн 4 ГЭСинин 1070 киловатт кубаттуулуктагы агрегаты иштей баштаган. Байкалып тургандай, көп болсо 1 мегаватт же 2 мегаваттык электр энергиясын өндүрүү станциялары жерлерде курулган. Ал эми 50 жылдардан бери карай энергетикадагы чоң бурулуштар башталып, электр энергиясын өндүрүү үчүн Нарын дарыясына бир нече ири ГЭСтерди салууга аракеттер көрүлөт. Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт 1962 жылы курулуу иштери башталган. 1975 жылы ишке кирген. Күрпсай ГЭСи 800 мегаватт 1974 жылы куруу иштери башталган. 1981 жылы ишке кирген. Ташкөмүр ГЭСи 450 мегаватт 1981 жылы куруу иштери башталган. 1985 жылы ишке кирген. Шамалдысай ГЭСи 240 мегаватт 1986 жылы куруу иштери башталган. 1992 жылы ишке кирген. Үч Коргон ГЭСи 180 мегаватт 1956 жылы курулуу иштери башталган. 1961 жылы ишке кирген. Ат башы ГЭСи 40 мегаватт 1963 жылы курулуу иштери башталган. 1970 жылы ишке кирген. Гүлдөп өнүгүп келе жаткан энергетика тармагы Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бир заматта токтоп, ГЭС курмак түгүл, айылдардагы подстанцияларды алмаштырууга чама-чаркы чектелип калат. Бир жагынан эл электр тогун уурдап, экинчи жагынан электриктер өздөрү жоготуулардын санын өстүрүшөт. Натыйжада энергетика тармагы жыл санап кризиске батып, карызы өсүп, сызгап отурган. Эски трансформатор, эски линиялар, өмүрү улам азайып бара жаткан СССР курган ГЭСтер. Бирок бир да өкмөт элге жаман көрүнгүсү келген эмес. Оппозицияда жүргөн маалында шайлоолордо электр энергиясынын баасын түшүрөбүз деп популисттик кадам менен бийликке келип, анан ошол айткан сөзүнөн кайта албай кыжалат болушту.
Кыскасын айтканда, өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса арабасын атмак калындай эле мурдагы бийлик башындагыларга өлбө жаным өлбө позициясында энергетика тармагына карыз алып берип болсо да, эптеп жарыкты өчүрбөй кармоо керек болгон. Бирок ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей эле энергетика тармагы алынган карыздар менен өнүгүп кеткен жок. Энергетикалык кризис жыл санап күчөй берди. Убакыт өткөн сайын элдин саны өсүп, жаңы конуштар пайда болуп, өндүрүштүк талаптар жогорулап, электр энергияга болгон муктаждык өстү. 1991 жыл 9 миллиард 679,5 миллион киловатт саат. 2000 жыл 12 миллиард 53,8 миллион киловатт саат. 2010 жыл 10 миллиард 479,6 миллион киловатт саат. 2020 жыл 15 миллиард 370,2 миллион киловатт саат. Карыз аркасынан карызга баткан тармак өзүнөн ашпаса кайсы ГЭСти курмак эле? 2009 жылдары Советтер Союзу баштап койгон Камбар Ата 2 ГЭСинин бир агрегатын араң ишке бергенден башка бир дагы электр энергиясынын булагы боло турган станция курулган жок. Кытайдан алынган 386 миллион доллар кредитке Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациясы болсо, оңбогондой коррупциялык схема менен ишке ашканын коомчулук билет. Ошентип, 2020 жылы бийликке жаңы келген команда карызы очойгон, жабдуулары эскирген, электр энергия таңкыстыгы жогору тармакты кабыл алды. Дароо аракеттер башталып, чү дегенде эле 50 чакан ГЭСти куруу тапшырмасы коюлуп, ага мамлекет тарабынан шарттар түзүлдү. Эл болсо албетте ишенген жок. 30 жылдан бери бир ГЭС кура албаган өкмөт элүүнү кантип курат деп катардагы популисттик кадам катары баалашты. Бирок Садыр Жапаров башында турган команда сөздү иш менен далилдөөгө өттү. Быйыл мамлекет 25 мегаватт кубаттуулуктагы Баласаруу ГЭСин куруп ишке киргизди. Жалал Абад облусунда кубаттуулугу 9,6 мегаватт Кайнама 1 ГЭСи, 6,7 мегаватт кубаттуулуктагы Көгарт Чакан ГЭСине старт берилди. БСКта 1 Чакан ГЭСи да ишке кирди. Ал эми жылдын акырына чейин дагы 10 Чакан ГЭС курулуп бүтүп иштей баштамакчы. Мындан тышкары Нарын районунун Куланак айылына жакын жерде кубаттуулугу 100 мегаватт болгон дагы бир ГЭС курулууда. Бул ошол облустагы эң чоң ГЭС болуп калмакчы. Айтмакчы, өкмөт азыр жаңы ГЭСтерди куруудан тышкары Союздан калган ири ГЭСтерди модернизациялап, жаңы кубаттуулуктарды кошууда. Алсак Токтогул ГЭСин реконструкциялоонун аркасында анын кубаттуулугуна дагы 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. Учурда 2 агрегат модернизацияланып, 120 мегаватт кошулган. Азыркы учурда 1-чи гидроагрегатты реабилитациялоо иштери жүргүзүлүп, ал эми 3-чү гидроагрегатты реабилитациялоого даярдык көрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жана анын жыйынтыгында ГЭСтин жалпы кубаттуулугу 36 мегаваттка жогорулашы күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө 4-чү гидроагрегатты реабилитациялоо иштери аткарылып жатат. Долбоорду аяктоо 2027 жылга пландалууда. Буга чейин 40 мегаваттык жалпы долбоордук кубаттуулук менен иштеген Ат башы ГЭСин реконструкциялоо долбоорунун алкагында станциянын гидроагрегаттары толук алмаштырылып, жалпы кубаттуулук 40 мегаваттан 45,7 мегаваттка жогорулатылган. Аны менен республика боюнча 15 чакан ГЭСтердин курулушу жүрүп жатат. Аларды санап отурбайлы. Андан көрө ири ГЭСтер тууралуу айта турган болсок, ал Камбар Ата 1 ГЭСин курууга дымактуу кадамдар ташталды. Кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон бул ири ГЭС ишке берилсе, Токтогул ГЭСинен дээрлик 500 мегаватт көбүрөөк. Ал эми Күрпсай, Таш көмүр, Шамалды Сай, Үч Коргон, Камбар Ата 2 жана Ат башы ГЭСтери бириксе да, анын кубаттуулугуна жетпейт. Мына ушундай кылым долбоорун Кыргыз өкмөтү 8 жыл ичинде куруп бүткөрүү планын коюуда. Ал үчүн атайын жакында эле Венада эл аралык энергетикалык форум өтүп, инвесторлор менен сүйлөшүүлөр кызуу жүрүүдө. Мурда Камбар Ата ГЭСинин курулушуна салкын караган коңшулар менен мамиле жакшыргандыктан ГЭСти Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан менен бирге куруу боюнча келишимге кол коюлду. Анын үстүнө өкмөт да кайырчыдай карыз сураган жери жок. Башталышындагы аракеттерге 500 миллион АКШ долларын салып коюп, калган курулуш иштерин толук бүткөрүүгө өнөктөштөрдү чакырууда.
Азыркы өкмөт Кудай берген дарыяларыбызга ГЭСтерди куруу менен чектелип калган жок. Президент Садыр Жапаров альтернативдүү электр энергия булактарын изилдөөгө тапшырма берген. Альтернативдүү дегени күн жана шамалды да текке кетирбей, андан электр энергиясын алуу. Бул багытта да иштер активдүү жүрүүдө. Азырынча жалпы кубаттуулугу 430 киловаттты түзгөн 5 чакан күн электр станциясы курулуп ишке берилди. Алдыда болсо ири күн электр станциялары курулуу алдында турат. Ысык Көл облусунда жалпы кубаттуулугу 3800 мегаватт болгон 11 күн электр станциялары куруу иштери жүрүп жатат. Жалал Абад облусунда 620 мегаватт кубаттуулуктагы суу үстүндө калкып жүрүүчү күн электр станциясын куруу пландалууда. Баткен облусунда жалпы кубаттуулугу 2250 мегаватт 6 күн электр станциясын куруу иштери башталуу алдында турат. Таласта 100 мегаватт күн электр станциясын куруу үчүн жер маселеси чечилди. Нарын облусунда 250 мегаватт кубаттуулук бере турган күн жана шамал электр станциялары курулмакчы. Күндөн тышкары Кыргызстанда шамалдын энергиясын пайдалануу үчүн да чоң аракеттер көрүлүүдө. Ысык Көл жана Баткен облустарында жалпы кубаттуулугу 3400 мегаватт болгон шамал электр станцияларын курууга аракеттер башталды. Туура башкаруу, мамлекеттик бюджеттин өсүшү, ГЭСтерди куруп гана тим болбостон, электр чубалгыларын жаңылоо, подстанцияларды убагында ремонттон өткөрүү сымал кечиктирилгис чараларды аткарууга өбөлгө болду. Мындан тышкары мурда жөө жалаңдап жүргөн энергетиктерге техникалар байма-бай алынууда. Крандар, жүк ташуучу атайын техникалар, ошондой эле жеңил автоунаалар биринен сала бирине алып берилип жатат. 2021-2023 жылдары 347 даана атайын техникалар сатылып алынды. 7 даана 110 киловольт көмөк чордондор курулду. 2882 чакырым аба чубалгылары тартылды жана реконструкцияланды. 726 даана кошумча трансформаторлор орнотулду. 1349 чакырым 0,4 киловольт аба чубалгылары СИП-2ге которулду. 8 даана 100 киловаттык дизелдик генераторлор сатылып алынды. 2 райондук электр тармактарынын имараттары курулду. Дагы 6 райондуку жаңыланууда. 2021 жылдан бери 210 000 даана акылдуу электр эсептегич орнотулду. Ушуну менен Кыргызстан боюнча жалпысынан 423 000 даана акылдуу электр эсептегичтер орнотулду. Бул иштердин баары мамлекеттик каржылык колдоонун аркасында ишке ашты. Анткени башында айткан энергетика тармагындагы компаниялардын 137 миллиард сом карызын мамлекет өз мойнуна алып, өз оокаттарын өзү кылуусуна көмөктөшкөн менен азыр деле энерго компаниялар тапкан акчасын өнүгүүгө жумшай алышпайт. Анын себеби тарифте. Карапайым калк үчүн колдонгон электр энергиясынын жарым акчасын өкмөт азырынча мойнуна алууда. Мунун себеби алгач карапайым калктын жашоо деңгээлин, айлык маяналарды, пенсияны көтөрүп алууну максат кылынган. Маселен, бул жылга 9 миллиард сомго жакын каражат дал ушул энергетикадагы таңкыстыкты төлөө үчүн коротулат. Анын үстүнө азыр мамлекеттик бюджеттин деңгээли башка. Карыздарды төлөп, андан башкада муктаждыктарды чечип, ашканын камбарата биргеси Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сымал мега долбоорлорго салууга да жетет. Жалпылап айтканда, Кыргыз өкмөтү суудан, күндөн, шамалдан электр энергиясын колдон келишинче көп өндүрүүгө негизги басым жасап жатат. Эмнеге дебейсизби? Эмнеге дегенде электр энергиясы бул бардык турмуш тиричиликтин, бакубаттуулуктун булагы. Электр энергиясыз азыр бир да завод, фабрика иштей албайт. Кайсы мега долбоор болбосун, ал электр энергиясына муктаж. Ошол эле туризм болсун, ошол эле машина куруу болсун, эмнени гана айтпа, баарынын иши электр энергиясына көз каранды. Муну азыркы президенттин командасы так түшүнүп, кечиктирилгис чара көрүп, бир убакта чалажан болгон энергетика тармагы азыр буттан туруп келе жатат жана жакынкы жылдары Кыргызстан энергетикалык державага айланат.